Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүнкү тасмабыздын каарманы жаштыгына карабай максатына жетүүгө болгон аракетин жумшап, баардык кыйынчылыктан өтүп аягында эмне болгонун биз менен чогуу көрүңүздөр. Анан да кылган ишибиз сизге кичине болсо дагы жагып жаткан болсо, каналыбыз жөнүндө тааныштарыңыздар менен бөлүшүп, каттала кетиңиздер. Анда эмесе биз айтып берүүнү баштай берели. Май айы 2004-жыл кичинекей өспүрүм бала банктардын бирине келип, ал жердеги жумушчуга "Мен 10 миллион бат кредит алгым келип жатат. Сиз мага жардам бере аласызбы?" Жумушчу ага деле бургусу келген жок. Анткени бала мындай кредит алыш үчүн өтө эле жаштай көрүндү окшойт. Бирок өспүрүм оюнан кайтпай жумушчуну өзүнө көңүл бурдуруп, "Сиз менин окуямды угуп койсоңуз" деп эле 2 жыл башта болгон окуялардан айтып бере баштайт. 2002-жылы каарманыбыз компьютердик оюндарды ойноп жатып, оюндагы каармандардын куралдарын жана кийим-кечелерин сатса болот экенин түшүнүп калат. Ал буга чейин бул оюнду аябай эле көп ойногондуктан андай сатыкка жарактуу нерселерди көп эле топтоп коюптур. Ошентип ал банктан оюндагы саткан нерсесинин биринчи жолу акчасын алганда, мындай нерсе чындап эле болуп турбайбы деп бул нерсени бизнеске айландырып, алуучулары көбөйүп, каарманыбыз боттун акчасы дагы көбөйө баштайт. Ал биринчи эле Mazda унааларын саткан жерге барып, дароо эле жаңы бир унаадан сатып алат. Бул убакта ал мектепти бүтө элек окуучу болчу. Ал унаасы менен мектепке барып, жада калса мектептин директору унаасын кое турган жерге коюп коет. Бирок бул кылганы үчүн мектептин директорунун аябай эле урушу укту. Кечинде болсо сүйгөн кызы менен ойноп жүрүп, үйүнө аябай эле кеч келгендиктен атасы менен апасы аны урушуп, "Сен акчаны өтө эле көп кетирип жатасың. Деги аны кайдан таап атасың?" десе, бала баардык нерсени түшүндүрсө, ата-энеси аны жакшы деле түшүнө албай койду. Бирок бот ата-энесинин урушканынан таасир алып китеп окуйн деп ойлоп калды байтор. Китепти алып тазалайт дагы мышканын алдына коюп эле оюнун уланта берет. Ошентип арадан бир жыл өтүп, бот окуусун деле аяктап калды. Ал дагы деле оюн ойноосун улантып, бирок окуусун жакшы окубагандыктан чоң окууларга өтө албай коет. Ал бир күнү дүкөндөрдүн биринен PlayStation оюнун сатып алып, анын үстүнө дагы бир DVD плеерди сатып алып үйүнө келсе, ата-энеси дагы аны уруша баштайт. Бирок атасы бул жолу баласын олуттуу карап, "Сенин жакшы окуй албай чоң окууларга өтө албаганыңды билемин. Эми күнөө бир гана сенде. Эми сен бизден алыс эмес жердеги окуу жайларда эле окушуң керек" десе, боттун жини келип, "Силер мага башыңарды оорутпай эле койгула. Менин өзүмдүн акчам бар, өзүмдү өзүм багып алам" деп эле кайша сүйлөп койду. Ошентип ал жини келген бойдон бөлмөсүнө кирип, кайрадан оюнун улантайын десе, оюнду жаратуучулар ал аябай көп нерсе саткандыгы үчүн анын аккаунтун жаап салышыптыр. Анда бот акчаны табуунун башкача жолун издеп, буга чейин DVD плеер сатып алганын эстетип дагы кайрадан ошол дүкөнгө жетип барды. Ал сатуучу менен сүйлөшүп, "Сиз мага арзаныраак бериңиз. Экөөбүз ортодон иштешели" деп эле дүң баада адан арзаныраак сатып алып, анын баардыгын үйүнө алып келип сатайын деп текшерип жатса эле жарымы бузук экен. Анда бот кайрадан эле жанагы сатуучуга барып аны менен уруша баштады. Бирок ал сатуучу дагы Дордой базарындагы сатуучуларга окшоп, алып жаткан кезде "Сен жакшы, кайра кайтарып берейин десең, сенен караганда ит жакшы" дегендей мамиле кылып койду. Ошондо гана бот көп ойлонбой иш кылып алып, акчасын жоготконун түшүндү окшойт. Анда атасы ага жакшы сөздөрдү айтып, дем күч берейин деп, "Бул жашоодо баардык нерсе оңой эле боло бербейт. Кааласаң сенин чоң окуу жайыңдын акчасын мен төлөйүн. Окууңду улант" десе, бот такыр эле анын акчасын албай көнбөй дагы коет. Биз бул убакта каарманыбыз тасманын башындагы келген банкта олтурганын көрөбүз. Көрсө ал жанагы банктын жумушчусуна дагы деле окуясын айтып бүтө элек экен. Анда жумушчу "Сен чоң окуу жайга кантип өттүң" деп сураса, топ эмне дешин билбей уялып атып, акыры баардык чындыкты айтып берди. Көрсө ал атасынын бир кымбат баалуу зергер буюмун уурдап алып, аны базарлардын бирине алып барып 100 000 батка сатып жибериптир. Ошентип ал окуу жайда окуганы менен, бирок бул окуусуна деле көп деле көңүл бурбай коет. Жанындагы досуна диктофон таштап, "Сен сабакты жаздырып койгонуң, менин башка иштерим бар" деп эле окуу жайынан чыгып, эски сүйгөнү Линге жолугуп, аны менен айланайын десе, "Лин, менин окууларым бар" деп ал дагы көнбөй коет. Ошентип чоң окуу жайда окуп жүргөн каарманыбыздын курсагы ачып, бекер тамак издеп бир күнү тамактардын жармаркеси болуп жаткан жерге кирип калды. Ал жаңы бышып жаткан тамактардын кээ биринен жеп, каштан бышыра турган жаңы аппаратты көрүп ага кызыгып, аны дароо эле бир айга ижарага алып алды. Бирок кызык анын бул чечимин дагы деле ата-энеси жактырган жок. Кантсе да бот эч нерсеге карабай аракетин улантып, каштан бышырып сатам деп элдердин каштан бышырып жаткан жерлерине барып аңдып, алардын сырларын үйрөнүп эле өзү бышырганга аракет кыла берет. Бирок анын кылган аракетинен майнак чыкпай, каштандары деле жарыла берди. Ошентип ал каштанды акырында бышырып аксакал тууганы Киянка берип жеп көр деп, ата-энесине дагы ооз тийгенге берсе, чындап эле даамдуу болуптур. Анда топ биринчи эле Азия молго барат дагы ал жерден бир орундукту ижарага алды. Ал тууганы Киянкты ал жерге сатуучу кылып коюп,
Бирок алардын иши жакшы жүрүшпөй, соодасы такыр эле болгон жок. Күндөрдүн биринде топ сүйгөн кызы Лингке жардам берип Ош базарда кийимге чалып жүрүшүп, ал жердеги сатуучулардын кылган ыкмаларын китепчесине жазып, Айтор сооданы кандай кылышты башынан үйрөнүп жатты. Анда соодада эң эле башкы нерселердин бири бул мыкты орундук экенин түшүнүп, ижара ээлеринин бирине келет дагы мен орундукту алмаштыргым келет. Азыркы жерден соодам такыр эле болбой жатат деп башка жерди көрсөтсө, ээси каарманыбызга сиз коем деген жерде орундук жок. Бирок бир айдан кийин бошоп калат. Эгер кааласаңыз ошого кол коюшалы десе, каарманыбыз макулдугун берип, орундукту алмаштырса дагы деле соодасы кыйратпады. Бир күнү эле топ сабакта олтурса, анын уюлдук аппаратына коңгуроо келе баштайт. Анда каарманыбыз экиленип эмне кылышын билбей акырында аппаратын көтөрүп, мугалимине жооп берсем болобу деп сураса, мугалими ага карап, эгер жооп бере турган болсоң менин сабагыма четтелесиң, ошондуктан коюп кой десе, каарманыбыз көп ойлонбой эле баштыгын көтөрөт дагы жооп берген бойдон чыгып кетип калды. Көрсө ага тууганы Кияң чалган экен. Соода аябай катуу жүрүшүп, каштанды дагы алып келиш керек болот. Анда каарманыбыз каштанды кап менен көтөрүп барып, экөөнүн кубанычы койнуна батпай, соодасы жакшы жүрүшө баштаган топ көп ойлонбой эле мындай соода жайдан дагы бирди ачып салды. Бир күнү анын жанына сүйгөн кызы Линг келип, сен өзүң мага бир нерсени айтасыңбы? Эмне кылып жүргөнүңөн такыр эле дайын жок, экөөбүз болсо кыз жигит деле болбой калдык окшойт. Мындай каштан паштандарыңды таштап окууга кайтпайсыңбы деп эле урушуп кетип калат. Күндөрдүн биринде дүкөндүн ижара ээси келип, сиздердин аппаратыңыздардан түтүн чыгып жатат. Бул маселени чечпесеңиздер болбойт десе, топ айласы кетип ак сырды алып, кечинде дүкөн жабылгандан кийин жанагы түтүнгө бозоргон жерлерди сырдай баштайт. Ага бул убакта апасы жардам берип жаткан эле. Ал топко биздин үй бүлөбүз көп карызга батып кетти. Ошондуктан баардыгыбыз Кытайга кетишибиз керек десе, топтун аябай жини келип, көп ойлонуп кетүүдөн баш тартып, ата-энесин жөнөтүп, өзү ал жерде калууну чечет. Коштошуп жаткан кезде атасы дагы каштаныңды таштагын дагы окууга кайткын деп айтты. Жамандык бирден келбейт дегендей, жанагы дүкөндүн жумушчусу бир күнү топко келип, соода жайларыңардын баардыгын жапкыла деген буйругун берет. Анан да топ бир күнү үйүндө жатса, анын эшигине банктан келип кагаз илип кетишиптир. Көрсө ата-энеси үйүн күрөөгө коюп, 20 миллион бат алып аны төлөй албай калышыптыр. Бир күнү топтун көчөдө бара жатканын көрүп калган сүйгөн кызы анын жанына келип, аны түртүп жиберип, мен сага коңгуроо кылсам такыр эле көтөрбөйсүң, сага өзү эмне болуп жатат десе, топ тура калып эле аны кучактап эле ыйлагандай болуп кирди. Экөө ошентип унаа менен бара жатып, кайра эле жарашып алышты окшойт. Анда сүйгөн кызы, мен сууда өскөн чөптөн жасалган куурулган чипсы алып келдим, кел экөөбүз жейли деп эле жанагы чипсыдан топ дагы жеп көрүп, анын аябай даамдуу экенин сезет дагы, ошол жерде оюна бир нерсе келип кетти окшойт. Биз бул убакта банкта топ дагы деле жанагы адам менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Банктын жумушчусуна топтун окуялары аябай жактуу Айтор. Экөө тил табышып эле топтун окуясын андан нары укканга да даяр болуп калды. Ошентип ал жанагы чипсыны өзү жасоону каалап, болгон нерселердин бардыгын сатып, тууганы Кияң көкү аны жасаганга аракет кылып эле, бирок алардын колунан такыр эле келбей жатты. Күндөрдүн биринде жамгыр аябай төгүп жаткан эле. Топ үйүнө келсе, тууганы Кияң такыр эле көрүнбөй калат. Көрсө ал жамгырда таяланып кеткен Айтор жыгылып, башы канап, эси ооп эле эчтекени билбей жатып калган экен. Анда топ дароо эле тууганын ооруканага алып жөнөп, бул убакта жанагы чипсы жасала турган чөптөрдүн бири өзү жамгырдын алдында калып кеткен болот. Ошентип ал тууганы Кияңды ооруканага жеткирип коюп, эми өзү бышырайын деп, чипсыны майга кууруп такыр эле анын деле колунан келбеди окшойт. Бир кезде бышыра турган чөбү дагы түгөнүп эмне кылышын билбей турса, жанагы сууда жаткан чөбүн көрүп калды. Ал акыркы үмүтү менен ошону бышырып жеп көрсө, аябай эле даамдуу бышыптыр. Каарманыбыз ошондо гана бул нерсени кандай бышырыш керек экенин түшүнүп, демек чөптү бышырардын алдында сууга нымдап коюш керек экенин түшүнүп калат. Ал ооруканага тууганына барып болгон окуянын баардыгын айтып берсе, ал дагы чипсың аябай даамдуу болуптур деп айтып, экөө кайрадан дүкөндөн оорунду алып эле сатуусун уланта башташат. Бир күнү топ ата-энеси менен сүйлөшүп жатып, алардан карыздын суммасын чындыгын айткыла деп сураса, атасы биз 40 миллион бат карыз болуп калганбыз деп эле топтун жүрөгүн түшүрдү. Анан да үйүнө келсе, банк дагы бир жолу эскертүү жазып кетиптир. Ал жерде эгер карыз банкка эртерээк төлөнбөсө, үй толугу менен банктын менчигине өтөт экен. Ошентип топ күндөн күнгө ойлонуп, ишимди мындан бийик деңгээлге кантип жеткирем деп, ар кандай ишкерликти үйрөткөн адамдардын сүйлөгөндөрүн кулак чыңгасы менен угуп жаткан. Ал көчөлөрдүн биринен 7-Eleven деген дүкөндү көрүп калат. Бул дүкөн өлкөнүн баардык булуң бурчунда бар болчу. Анын оюна бир нерсе келип, дароо эле 7-Eleven'дин жумушчуларына чалып, мен сиздердин дүкөнүңүздөрдө өзүмдүн чипсымды сатайын дегенмин, сиздер менен кандай келишим түзсөк болот деп эле сүйлөшө баштайт. Бир күнү топ жаңы кийимдерин кийип алып 7-Eleven'дин кеңсесине келет. Ал дааратканага кирип алып, өзүнүн тамак ашын кантип сунуштоону үйрөнүп, чыгып күтүп олтурса эле ага жолуга турган
болгон адам такыр эле чыкпас болду. Көрсө ал келип ал жердин жумушчусуна өзүнүн келгендиги тууралуу маалымат бербеген экен. Анда жумушчу анын жанына келип анын аты жөнүн билип, арадан 1-2 саат өткөндөн кийин гана ага жолуга турган аял чыгып келет. Бирок ал аялга каарманыбыздын чипсиси такыр эле жаккан жок. Анткени ал чоң бир баштыкта салынып, анан да баасы кымбат экен. Биздин дүкөнүбүз арзан тамак аштар үчүн. Биз сиз менен иштеше албайбыз. Сиз даяр эмес экенсиз деп эле кирип кетип калды. Бир кезде Линд каарманыбызды үйүнө издеп келип, алардын аябай карыз болуп кеткенин түшүнүп, топ менен сүйлөшкөнгө аракет кылса, топ жооп бергиси такыр эле келбей жатты. Анда Линд: сага акча керек болсо менден сурасаң болот эле го. Мен ата-энеме айтып балким жардам бере алат элем десе, топтун жини келип, мен эмне ошентип көчөдө калып акча сурап калышымды каалап жатасыңбы деп эле аны менен урушуп кирип кетип калат. Ошентип топ сүйгөнү менен урушуп кеткенине капа болуп, аябай эле көп ойлонуп, жасап чыгарган чипсынын сыртын алмаштырууну чечип эле бирөөгө буйрутма берди. Ал даяр болгондон кийин чипсларын көтөрүп алып, кайрадан эле 7-Eleven'дин кеңсесине барып эле күтүп отура баштайт. Бирок ал 5-6 саат күткөнү менен жанагы аял такыр эле чыкпай, убакыт аябай өтүп эле кечки саат 6-дагы болуп кетет. Бир кезде топтун үмүтү үзүлдү, айтор жанагы жерден эле чыгып жөнөй баштады. Ал лифттин жумушчусуна: сиз эгер тамактана элек болсоңуз, бул нерсени сизге берейин, жеп койсоңуз болот деп өзүнүн чипсыларын ал адамга таштап кетип калды. Ошентип лифтке чыгып көргөн адамдар андан алып жеп көрүп аябай даамдуу экенин билип, бир кезде кеңсенин башчысы чыгып жанагы лифттеги чипслардын бирөөсүн көрүп калат. Биз мындан соң каарманыбыз ал аялдын алдында олтурганын көрөбүз. Көрсө аял чипсидан ос тийгенден кийин анын даамдуу экенин билип дароо эле кабыл алыптыр. Анда ал аял каарманыбызга: биз биринчиден сиз тамак ашты жасаган жерди көрүшүбүз керек. Анан да бир мөөнөттү берип, ушул мөөнөттүн ичинде 72 000 даана чипсы ырастаңыз. Анткени 3000 дүкөнүбүзгө бир алып барышыбыз керек десе, муну уккан топтун оозу ачылып, мен кредит албасам бул нерсени ырастай албайт экенмин деп түшүнүп, тасманын башындагы кредит алганга келген жери ушул убакытка туш келет экен. Бирок өкүнүчтүүсү топ бул убакта 19 эле жашта болчу. Ошондуктан анын жашы жетпей, кредит дагы ала албай калды. Топ көп ойлонуп унаасын сатууну чечет дагы ата-энесине калган эски бир имаратка барып, ал жерде тууганы Киян көкө оңдоп түзө өздөрүнүн ишканасын сала башташты. Күндөрдүн биринде 7-Eleven'дин адамдары келип каарманыбыздын даярдаган жерин текшере баштайт. Топтун башына мындай нерсе биринчи жолу келгендиктен тууганы жанына туруп алып, мындайларга пара бербесең өтпөй калышыбыз мүмкүн. Кыргызстанда көпчүлүк чоңдор ушинтип пара алып ишти бүтүрөткөн десе, топ такыр макул болбой коет. Ошентип текшерүүчүлөр ал жерди карап жатып көптөгөн катачылыктарды таабышып, биз сизге бир жумадан кийин жообун беребиз. Эми жакшы калыңыз деп эле ал жерден кетсе, каарманыбыз тууганы менен ойлонуп эле калып кетишти. Ошентип арадан убакыт өтүп, топ ишканасындагы катачылыктарды жоюп, ишканадан келген жоопту факс менен чыгып жатканын байкап калды. Ал эми кандай болот экен деп эле күнгө чыгып окуп жатса, аларга ишкана макулдугун бериптир. Ошондо гана топтун кубанычы койнуна батпай калды окшойт. Ошентип белгиленген күн келип, топтун жумушчулары чипсларды унаага жүктөп, ал тууганы Кияңды кучактап эле ага ыраазычылыгын билдирип кирди. Сиз мени таштабай башынан бери чогуу жүрөсүз. Сиз болбогондо мен мындай деңгээлге эч жетмек эмесмин. Ошондуктан баардыгы үчүн сизге ыраазымын деп эле унаага олтуруп шашылып кетишип, дүкөндүн айткан жеринде чипслардын баардыгын жеткирип беришти. Тасманын аягында каарманыбыз ата-энесине чалып: сиздер кайрадан үйгө келе берсеңиздер болот. Эми баардыгы мындан ары жакшы болот деп көзүнө жаш алып жаткан жерден бүтүп калат. Ошентип топ ийгиликке жетип, бул окуядан кийин 2 жыл аралыгында ата-энесинин 40 миллион бат карызын өзү төлөгөн экен. Анан да кийин ишканасын чоңойтуп, анын колунда 2500 адам иштеп, 2010 болсо анын жүгүртүлгөн акчасы 1,5 миллиард баттан ашат. Анан да топ өзү жөнүндө айтып жатып, эч качан артка чегинбегиле. Чегинбесеңер эле эртелүү кеч ийгиликке жетесиңер. Болбосо баардыгы жок болот дейт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасмадан кандай сабак алышты баардыгыбыз эле түшүндүк окшойт. Ошондуктан эч качан артка чегинбей бир нерсеге жеткибизгесе аракетибизди токтотпойлу. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, мыктылардын мыктысы болуп жүрүңүздөр.